Так, ассалаумалейкум жігіттер. Азыр Химки шарындамын. Шучинское шоссе, владение 44-ті. Өзіңір көріп тұрғанда мұндай бетон ташыған машиналар. Именно ушул сферада жұмыс іздегендерге азыр бір сірі условияларын айтып берем. Қандай машиналар десеңер, основной ман ушул тұрған мен түшүнбөй бардыч. Ситрак деп турат го. Основной мына ушул машиналарды айдайт экенсиңер да, категория С керек экен. Азыр канчадан төлөйт, рейсине жаткан жер барбы, документациясы боюнча бүт бардык условиялар боюнча азыр бир сыра маалымат берем. Так, туугандар, основной база ушул жерде болот экен, Химки шаарындачы. Ушул жерге келип, мына бул жерден жүктөйт экенсиңер дагы. Мындай чыксаңар бул жерде тараза турат экен. Таразага түшөсүңөр дагы, ошол менен андан ары кайсы объект болсо ошол жактарга кетесиңер. Мынакей машиналар турат, вроде жылдар жаңы эле окшойт. Чоң грузовой машиналар түшүнгөндөр түшүнөт. Мынакей жигиттер, ушундай машина айдайт экенсиңер. Механика экен. Ичи бияка короче эме кереги жок экен, тахограф кереги жок дейт. Аз бир ачык эле машинанын короче ичине отуруп алдым, бир көрсөтөйүн депчи. Мен түшүнгөнүм боюнча бул аркасында объект барып күтүп турганда ошол жакта жатып эс алат окшойсуңар. Мынакей атак машинанын ичи ушул. Основной требованиялары водительдерге. Категория С керек. Оформление боюнча полный документ оформление кылып береткен, трудовой договорда кылат, регистрацияны да өзлөрү коюп береткен. Анан кийин Сахаровага бара турган убакта кадимкидей убакыт береткен, барып Сахарованы да бүтүрүп алсаңар болот. А так полный пакет оформление кылып береткен. Эң башкысы регистрация, трудовой договор. Анан кийин жаткан жер боюнча хостелдер бар дейт өзүбүздүкү. Ошол жерге барып кийим сийимиңерди жууп, ошол жерден тамак ичип, ошол жерге жатсаңар болот. Анан кийин эме боюнча, акчасы боюнча бир рейске 1800 рубльдан төлөп береткен. Азбы көппү билбейм бул сфераны, бирок мурдакы бир жыл мурун тарткан убактарда 1450дөн болчу да ал жакта. Бул жакта болсо 1800 рубльдан. Күнүнө азыр эми сезон баштала элек дейт. Күнүнө бир 4 рейс, 3-4 рейс болот дейт да. Анан кийин сезон башталганда 5-6 перебор болуп калат, кээде болуп калат, кээде жок дейт да. Айдаган айдоочулар деле өзлөрү түшүнөт дейт. Ошол эң основной информация ушул. Анан кийин мисалы эгерде Кыргызстандан келем десеңер, вахта кылыпчы, биякта график любой дейт. Мисалы 15 күн иштеп, 15 күн эс алам десеңер, же 5 күн иштеп, 2 күн эс алам десеңер, өзүңөр каалаган графикти тандайт экенсиңер. Анан кийин же болбосо бир шеригиңер болсо, экөөңөр келип, мисалы 10 саат бирөөңөр айдасаңар, 10 сааттан кийин экинчи айдоочуну отургузуп, анан өзүңөр эс алып жата берсеңер болот. Короче, бир машинаны алып алып, экөөңөр айлантып берсеңер болот экен да. Короче, график боюнча свободный график. Так, ошондой жигиттер, кыскача маалымат бердим го дейм. Жумуш кайсыл жакта десеңер, Москва шаарында, город Химки. Желательно опыт керек, мындай машина айдаган баары эле түшүнөт болуш керек. Дагы кандайдыр бир суроолор болгон болсо, төмөндөгү номерге байланышып, биякта машина тынбайт экен, төмөндөгү номерге байланышып, ошол жактан маалымат сурап, чала берсеңер болот. Ассаламу алейкум баарыңарга. Көрүшкөнчө.